Aşakem mындай деп сурайт, азыркы мезгилде биз дават жолундабыз дейт, даватта жүрөбүз дейт, фазаил амал деген китепти окуйбуз дейт, 20 шарт, 6 сыфат дегендей маселелер бар дейт. Ошондо 20 шарттын ичинде мазхабтардын арасындагы талашка киришпейбиз деген эреже бар. Ошого биз фазаил амалда кээ бир нерселерди амал кылабыз, ушуга кирип каршы келип калбайбызбы дейт. Мен дагы бир нерсени айта кетейин, жанагы 500 аят, анан 5000ге жакын хадис деген бул өкүм алына турган хадистер. Ал эми фазаил амал деген нерсе бул өкүм аяттар эмес, бул фазаил аяттар, хадистер. Кызыктыруу жана бир нерседен коркутуу, бир нерсеге чакыруу. Буну амал кыла беребиз. Абу Ханифа муктаждыгыбыз жок бунун. Кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте эмне деди? Муштахидке да муктаждыгыбыз жок. Şu özümüz kişine okuyasak boldu. Misалы, Bağımdattın sünnötün kaltırbay okusan mınday soğup verilir. Ağa müştehittin gereği yok. Bağımdat kaltırbay, sünnötün kaltırbay okuş gerek. Kimdeki mınça sadaka bergen bolsa mınça soğup bolot dedi. Ağa müştehittin gereği yok. Berer sadakandı. Egerde bir jetimdin başın sıra oşonun jardam kılgan bolsa menen beyişte mınday bolot dedi Peygamber. Müştehittin gereği yok. Jetimlere jardam berer. Biz ökümdürde aytıtabız. Bunu aram, bunu adal, bolboyt, bolot. Vacip, farz деген maselede itiyat boluşumuz gerek. Peygamberimizin ökümlerini alıda müştehit yetişimiz gerek. Alem fazail amallarda amal kıla veririz anı. Fazail amal деген bir amallara kızıktırуу üçün aytılgan hadisler. Anı da kişine ilim alıp turup, anan okuy versek boladı. Andan öküm çıkarılbaş gerek. Anı amal kılız gerek. Çöper aldın mı? Karşılığı yok inşallah. Sajda sahu менен сажда тилава экөө башка. Сажда саху деген намаз окуп атканда адашып кетсең, намаздын аркасында сажда кыласың. Адашуу саждасы же толуктоо саждасы. Ал эми саждату тилава бул Куран окуп атканда сажда аяттар бар, ошого окуганда же укканда сажда кылуу важип болот. Эми бул таксырыбыз айтат, биз жаңы баштап аткан мезгилде көп жолу укчу эле Куранды дейт. Ошо угуп аткандардын арасында сажда аяттары бар. Эми уктук, ага сажда кылбаптырбыз. Эми кандай кылабыз деген маселе. Туура айттымбы? Эми ошону канча жолу Куранды угуп бүттүңүз? Эми мүмкүн 5 жолу угуп бүткөндүрсүз. Бирок эми кыска сүрөдү окуп атсаңыз, кайра Алак сүрөсү келе берсе, сажда милдети боло берет да. Ошого эми этият шарттан эстегенде ошо неме кыла бериш керек. Сажда кылып кое бересиз. Анан сажда кылуунун нерсеси ниетке Аллаху акбар деп эле барасыз, сажда кыласыз, бир эле сажда болду, салам дагы жок. Барып дуасын окуйсуз, дуасын жаттап алып, бол сажда кылып коесуз, ошону колуңуздан келишке эстегенде казадап кыла бересиз. Санын билбегенден кийин иштихат кылып колуңуздан келишинче саждасын кылып кое бересиз. Аллах Таала менен пенденин ортосундагы маселе Аллах Таала мээримдүү зат. Ыхласыңыз менен колуңуздан келишинче сажда кылып кое бериң, калгандарын Аллахым өзү кечирип калып кетсе. Ассаламу алейкум. Малчыга мал бердим эле, 1000ден багам деди эле, бердим. Өлүп калганын, жоголгонун төлөп бербей тат. Кандай болот? Кулагыны же этини көргөзгөн жок дейт. Малчыга мал берип атканда ал менен келишим түзүлүш керек. Келишим кандай болот? Эгерде сенин шалакылыгыңдан улам менин малым жоголуп өлө турган болсо төлөп бересиң. Бирок сел алып кетсе, карышкыр, кузгун жеп кетсе, тоодон учуп кетсе, бул афатус самави деп коет. Кудай тарабынан келген апаттар. Буга эч кимдин мүмкүнчүлүгү жок. Ал сенин колуңда деле өлүп калышы мүмкүн. Бирок арак ичип отуруп, койлорду карабай коюп, тоого чыгып кетип, карышкыр кырып койгон болсо, аны жооп бересиң. Ошол келишимдер коюлуш керек. Анан эгерде ушинтип өлүп кала турган болсо, этин жеткизип бериш керек кулагы менен кошо. Анан алыс тоодо болсо кулагын көргөзүш керек. Эмне себептен кулагын көргөзүш керек? Себеби бирөөгө конокко союп ий албайт да. Конокко сойгон болсо башын тартыш керек болот, кулагы жок. Ошо кулагы менен кезес, эни менен таанымал болот. Биринчиси конокко союп ийбейт. Экинчиси мына неме далил катары кулагы менен алып келди, өлүп калды кою. Эми калганын Аллах Таалага тапшырасыз. Ал чында өлүп калды же эт сурап туруп, эт жегиси келип туруп, союп, өзү кулагын чыгарып берип койду, аны Аллахтын астында өзү жооп берет. Калган нерсеге сиз табакал кыласыз. Демек, 1000 сом берип атасыз, демек ал ижарага алынган. Ижарага алынган нерсе анын колунда аманат болот. Аманаты төрөш милдеттүү болот.
Эгерде табарру боло турган болсо, башкача айтканда, майли эми койлорума кошулуп багып келейин, майли сага жардам болсун десе, жоголуп кетсе төлөп бербейт. Себеби анын колу ядуху лейса ядил амана. Анын колу аманат эмес. Болду, бекер багып берем дегем өлүп калды дейт. Ал эми ижарага алып акчасын алып аткан болсо, аны төлөп бериши милдеттүү болот. Эми бардыгын төлөбөйт, жанагындай кокустук менен өлүнгөн нерселерге келишимде келип жазып коюш керек. Учуп кетсе тоодон, кокустан карышкыр кол салган болсо, же болбосо бүркүт көтөрүп кетсе, же болбосо селге агып кетсе, анда күбөлүк берип гана айтат, мына селге агып кетти, мынча койгун деп. Алар кечирим болот, себеби анын колунан эмес. Өзүнүн шалакылыгынан болгон төлөп бериши керек. Аллаху а'лам. Ассаламу алейкум. Мирас тууралуу айтып койсоңуз, тиригинде бөлүш керекпи? Көздү өткөндөн кийин балдары, карындашы талашып, соттошуп жүргөндөр көптө. Бул сага деп пенсияга чыкканда эле бөлүш керек окшойт дейт. Жок таксырым. Мурас деген нерсе ба'дал маут. Ошо мурастын ала турган адам өлгөндөн кийин гана мурас бөлүнөт. Өлгөнгө чейин бөлгөнгө болбойт. Өлгөнгө чейинки берилген нерселер хадия болот. Белек болот. Ошого мен тирүү мезгилимде, сиз тирүү мезгилиңизде акчаңыз, малыңыз болсо, кааласаңыз тирүү мезгилде адилеттүүлүк менен акчаңыздын баардыгын бөлүп бербейм. Мына сага, бул сага, бул сага, бул сага. Себеби анын көзү тирүү мезгилде кимге каалагандай гана бергенге акысы бар. Болгону адилеттүүлүк болгону жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келип сурады: "Я Расулалла, сен мага күбөлүк өт, мен мына балама могул жердеги бир курма багымды белекке бердим" дейт. Машалла, макул. Сен башка балдарыңа да ушундай белек бердиңби десе, жок десе, анда мындай адилетсиз нерсеге мен күбөлүк өтпөйм деген. Демек, белек кылып атканда балдардын ортосунда адилеттүүлүк кылуу важип болот. Себеби бардык сиздин балдарыңыз. Ошондо тең бөлүп берип койсоңуз, болду, кутулдуңуз дейт. Эми көз өткөндөн кийин ал адамдын акысы жок. Эми шариаттын өкүмү менен бөлүнөт ал. Буга сулус берилет, буга сулус берилет, буга рубу берилет. Анда шариаттын өкүмдөр атайын жазып койгон. Ким 4төн 1-ин алат, ким 3төн 1-ин, ким 6дан 1 алынат, аялы канча алат, баласы канча алат, кызы канча алат, анын мурас илиминде жазылуу. Келди, бул адам өлдү, анын мал мүлкүн топтойт, мынча мал мүлкү, канча баласы, канча туугандары бар эсептейт, ала тургандарды жазат, албай тургандарды четтетет дагы, анан шариаттын чеги менен бөлүп берет. Ал эми азыркы биздин заманда көз өткөндөн минтип соттошуп аткандар, ал үйдө дин жок адамдар бар. Исламдын тарбиясы жете элек адамдар бар. Өзү негизи кыргызда ушундай сөз бар го, атанын малы мал болбойт дейт. Мураска алсаң деле ошо алсаң ал баары жок болот ал. Сен өзүң мээнет кылып иш кыл. Атанын малы мал болбойт. Тажрыйбада деле көрүп жүрөбүз. Атасы бай, балдары кийин эле жок болду. Ит жейт, куш жейт, ошо менен кетет. Ошентсе да шариаттын өкүмү менен бөлүнүш керек. Ага бирөө сотко бергенге эч кимдин акысы жок. Шарият бир молдону чакырасыз дагы, мал мүлкүн эсептейт, канча тууганы бар бөлүп берет. Экинчи маселе. Биздин кыргыздарда ушундай маселе бар. Бардык нерсе кенжеге калат деген. Бул шариатка туура келбейт. Бирок биздин илгерки эл журт, аталар, алымдар шуну көргөн, шундай болуп келатат. Кандай болду анда? Шу элдердин бардыгы шариатка каршы иш кылганбы десе, жок. Андай эмес. Болгону биздин кыргыздардын салтында ушундай нерсе бар. Бардык туугандар макул болуп, сен атамды карап атасың деп, кенжеде шуну атамдын мүлкү калсын деп разы болгон. Разы болгондон кийин өзлөрү акысын кечип кичине балага берип койсо, болду, шарият анын айыптаганга акысы жок. Өзлөрүнүн акысынан кетсе, атамдын малына мен эчтеке албайм, кенжеге калсын десе. Илгери ушинтип өтүп отуруп, кийин адатка айланып кеткенде болду, кичинекей кенжеге калып калган. Бирок шариаттын эрежесине салсаңыз, кенжеге калбайт. Ата эненин бардыгы багыш милдеттүү. Бизде кенжеле багат го бизде. Туурабы?
ата эненин бардыгы багышы милдеттүү, өлгөндөн кийин мал мүлкүн бардыгы тең бөлүп, тең эмес, шариятта бөлүнгөн эреже менен бөлүп алышуу милдеттүү. Ошого мурдагы маселелерди кандай дейбиз? Ушундай болуп, бардыгы өзлөрүнүн акысынан кечип, кенже калтырган деп тәвил кылып түшүндүрөбүз. Бардыгы күнөөкөр болду, акмак, арам жеди дебейбиз. Эми мындан биягына эмне дейбиз эми? Эми шариаттын маселеси менен чечип, эгерде макур кенжеде калсын десе, бардыгы мурас ала тургандар өзлөрүнүн акысын кечиш керек. Болду, кенжеде калып кетти. Ошо ата энесин багат, ошону карайт. Жок десе, ата энени чогуу багыш керек дагы. Көз өткөндөн кийин анын мал мүлкүн шарият көргөзгөн жол менен эмне кылып алыш керек? Бөлүп алыш керек. Ассаламу алейкум деди. Алейкум ассалам. Молдобуз жаш болсо, тойдо ооз ачарга чай куюп, ылдыйда отуруп, төрдө орузо тутпаган, намаз окубагандар төрдө отурат. Таравада, жаназада молдобуз алдыда. Бул кандай туурабы дейт. Туура эмес. Молдосун, алымын сыйлабаган элде береке болбойт. Молдо эли үчүн, жери үчүн өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн убактысын, өзүнүн бардык нерсесин кечкен асан. Мисалы мен 25 жыл, 30 жыл илим алган болсом, мен 30 жыл бизнес кылган болсом, байып калмакмын да. Бирок мен 30 жыл илимди ушу элдерге сабак берейин деп алдым да. Анан мага берген 50 сомуңузду аянбаңыз анан. Анан киши төргө отургузганда ичиңиз оорунбасын. Ал имам ошол сиздердин жаназаңарды окуйм деп, силердин балаңар ооруп калса дем салам, үйлөнүп атсаң нике кыям деп, күнүгө могул жерге келип имам болом деп, убактын кетирип, башка нерсесин таштап, силердин кызматыңарды кылып жүргөндө урматтап калыш керек. Адамдын улуулугу анын билиминде. Бирок аксакалдарды дагы бияка түшүрбөш керек. Аксакалдар да төрдө отуруш керек, аксакалдардын жанында молдо отуруш керек. Аны эми намаз окуган аксакалдар ойга чыгып, молдо биякта калганы адепсиздиктен болот. Эми шариятка каршы дебейбиз, адепсиздик болот. Ошого элибиздеги, жерибиздеги адамдарга ушинтип айтабыз, молдоңорду урматтап сыйлагыла. Ошону сыйласаңар силерге урмат сый келет, силерге береке келет. Ал молдо силер үчүн өмүрүн, жаштыгын, кыйынчылык күндөрүн бардыгын силерге дин айтам, силерге сабак айтам деп өткөргөн. Анан ошого аны сыйлап калсаңар, сыйлабасаңар Аллах Таала өзү сыйлап алат. Анын муктаждыгы жок. О төр асты жакта чай куюп отурса эле анын кадыры түшүп калбайт. Болгону паланча деген эл молдосун сыйлабайт экен деген эле сөзгө каласыңар. Болду. Ошон үчүн аалымдарыңарды сыйлап, төргө отуруп, жакшы кийим кылып, астына машинесин алып берип сыйлап койсоңор, сыймыктанат. Бизге дароо чыгат. Паланча элдин, райондун эли имамына машина мингизипти дейт. Балли Алла разы болсун дейт. Уккан адамдын бардыгы. Молдосун сыйлап атат экен дейт. Анан болбосо Ассаламу алейкум. Жаназа учурунда окуп жатканда маркумдун карызы жокпу дегенде бир адам мага карыз десе 100 000 десе, кумар ойноп карта айына карыз болсо, маркум баласы төлөйтпү, баласы пулду дейт. Жаназа окулуп аткан мезгилде жаназа окуганга чейин карыздарын сурап коюш керек. Кимдин кандай карызы болсо, мына баласы турат, иниси турат, мойнуна аласыңарбы, себеп алабыз дейт. Андан кийин далилдердин негизинде, документтин негизинде келип, анан ошондон карызын доолаган болсо, анан бериши милдеттүү болот. Биринчи өзүнүн малынан берилет. Жок болсо балдары берип койсо сооп болот. Бериш керек. Ошого мойнуна алат. Мойнуңа албаймын десе, эч ким милдеттүү кыла албайт, мунун карызын, атаңын карызын төлө деп. Кээ биркилерди уктук биз, атаңын карызы бар экен, төлө десе, атамдын өзүнө алып ал деген. Демек, мойнуна албаса, мен төлөймүн деп. Төлөө милдеттүү болбойт, ал кыяматта чечиши болот алар. Ошого жаназа окуулардан мурда сурап коюш керек. Себеби карызы бар адамга жаназа окулунбай турганы жакшы дейт. Эмнеге?
себеби бирөөлөр мойнуна алсын. Туугандар алып мына жака таза кетсин деп кичине мындай молда кичине чапанын кагып туруп калат кичине. Ким алат анда? Эмне болду деп. Анда жаназа окубайбы десе, анан бирөөсү чыгат. Анан берип койсо, бул көрүнө барганда эртең суроо жогунда жеңилирээк болсун дейт. Бул дүйнө акча деген тири болуп турсак табылат да. Өлүп калгандан эле шору. Ошон үчүн кичине неме кылып коюш керек. Эми бир адам карта ойноп, кумар ойноп, уткузуу ийип карыз болуп турагачы. Эгерде ошол карта ойноп уткузганда бирөөдөн карыз алып туруп, алган акчаны уткузган болсо анда төлөш керек болот. Анан жок, мына ойнойбуз, ким утса сен мага 100 миң бересиң, утулса мен берем деп жогору нерсе карта ойноп утулуп калып, мойнуна 100 миң илинип калса, аны бербейт. А бирөөдөн карыз алган болсо, демек карызын кайтарып бериш керек болот, а? Карыз алып барып туруп, анан ойноп уткуруп ийсе. Анан беркиндей, мындай болсо андай десе, аны бербейт. Бара ошо кыяматта сүйлөшүп ал дейсиң. Жума окуп бүткөндөн кийин туруп кетип калып атат, таспих, Куран, салаватка отурбайт дейт. Эми жума намаз болобу, башка намаздарда болобу, намаздан кийин жамаат менен бир аз отуруп, дуа кылып, элибизге, жерибизге, өзүңө дуа кылып, Курандын берекесин алып, эл менен кылынган дуада береке болот, анан чыгып кетсең жакшы болот. Эми бирөө муктаж болуп атса, дараты кыстап калды, же бир жерде иши бар, же мамлекеттик жумушта иштейт, же бир магазинде иштейт, адамдар күтүп калды, ашканада иштейт, жамаатта окуганы гана келген. Андай боло турган болсо, бул таспих эл менен кылуусу милдеттүү эмес. Бир аз чыгып кете берет да, жолдо кетип атып өзүнүн таспихин өзү тартып ала берет. Ошого эми кетип аткандарга эмне деп коюш, ушундай жакшы күмөн кылып коет. Анан Ханафи мазхабта ушу кылынып аткан ишти бидат деп туруп кетип аткан болсо, анда алардын иши чатак болот. Алар шариятыбызда туура деп көрүлгөн нерсени бидатка чыгаруусу, анан ошондон чыгып кеткенде бул эл чыкты болот, элден чыккан болот. Ассаламу алейкум. Нике кыйып жатканда аял кишиден сурап атканда аялдын мурунку эри талак бербесе, ажырашканга жаңы эрине талак айтпай эле таштап кетиптир. Мурунку эри тойду баштап койгон, эри Россияда экен, талак сурайм десе же келинди үйүнө жөнөтөбүзбү дейт. Суроон караң. Бирөөнү бирөө алган атыптыр. Алайын деп нике кыйган, тойду баштап койгон, караса биринчи күйөөсүнөн талак алган эмес. О талак күйөөсү Россияда экен. Эмне кылабыз дейт. Эми ошол күйөөсүнө жеткизип үйүнө жөнөтөбүзбү, талагын алгандан кийин нике кыябызбы? Эгерде ушундай абалдар бизде аябай көп катталып атат. Бир күйөөсүнөн ажырашып туруп, андан талак албай эле башка бирөөгө эртеси турмушка чыгып кеткендер бар. Дурус эмес, арам болот шариятта. Нике жүрбөйт. Күйөөсүнөн талак алгандан кийин идда деген нерсе бар. Айыз көргөн аялдар болсо 3 айыз көрүш керек. Айыз көрбөгөн аялдар болсо 3 ай көрүш керек. 3 ай күтүш керек, жатынын тазалаш керек. Эгер бирөөнүн күйөөсү өлүп кала турган болсо 4 ай 10 күн күтүш керек. Андан кийин гана турмушка чыгалат. Ушул мезгилде бирөө кудаа түшүп келгенге да болбойт. Нике кыйсаң никең өтпөйт, иддада турган мезгилде. Ошого ушундай боло турган болсо бир аз күтүп туруш керек. Иддасы бүткөндөн кийин анан аялды калыш керек. Эми мунуку таза кызык экен. Али талагын бербептир да, үйлөнгөнү да тойду баштап койгон. Эми ал күйөөсүнөн талагын алыш керек. Талагын алгандан кийин идда күтүш керек. Идда күтүлгөндөн кийин гана той болот. Демек тойду аркага жылдыш керек болот. Нике кыйса нике өтпөйт. Нике кыйса нике өтпөйт. Башка бирөөнүн аялда. Анан кээ бирде ушундай абалдар болуп калат. Кээ биркилер ажырашып кеткен, 11 жыл болду, 11 жылдан кийин 10 жылдан кийин бирөөгө турмушка чыгайын десе, талак алгансыңбы десе, эсимде жок дейт. Айткан эмеспиз, бул жолу кеттим деле кетип калганбыз дейт. Мындай мезгилде такташ керек болот. Мүмкүн ал бирөөгө эмне болду, аялың менен десе, ажырашканбыз деп, ажырашкан ниетин кылган болсо, талак түшүп кала берет. Ошону кичине тактап коюш керек. Жок, 10 жылдан бери күйүп, качан мага келет экен деп эстеп жүргөн болсо, аялым деп, анда биринчи, экинчиге нике жүрбөй калат. Ошон үчүн ушундай 10 жыл боло, 5 жыл болсо дагы тактап коюш керек. Эмне болду? Талагың алгансыңбы, алган эмеспи? Ушундай эле кеткен билсе, күйөөсүнө чалып, же кайнатасы, кайнесине чалып, ушундай сурап такташ керек. Мен давно сен талагын бергем десе, андан качан бергенсең, мынчанчы десе, анда иддаң бүтүптүр деп, андан кийин гана нике кыйганга болот. Болбосо болбойт.
Talak meselesinde taksirlarım bir talak menendere ajrashib ketadi, bo'ldi. Bir talak verdiniz mi? İddianız bitti, bo'ldi. Al ayalınız emas, bo'ldi. Başka bir turmuşqa chiqib ketaveradi. Boluq жақсы жері кейін да ойланып қалып қайра жарашам десе, нике қылып, махыр жаңы беріп, қыздың рұқсатын алып қайра нике қисаң болады. Үш талақ беріп салғандан кейін жарашуының жолы жоқ қалады. Үш талақ бергенден кейін болды, қайра ойлансаң дағы позна болады. Эми ал аялың башка бирөөгө тийиш керек, аны менен жатыш керек. Андан кейін ал талақ берсе, бербесе ошо менен калып кетсе калып кетти. Талақ берсе ал иддасын күтүш керек. Андан кейін кайра сага келип, жаңы нике, жаңы махыр, жаңы кыздын уруксатын суралып, анан кейін нике кыйылат. Ошон үчүн Кудайым сактасын. Урушканда, талашканда талак маселени айтпаш керек. Талак сөзүн айтпаш керек. Ажырашуу ниети болгондо гана, şu men ajrашайын дедим эле деп ойлонуп көрүп, устаздардан, дамлалардан сурап, ушундай мен ажрашайын деп атам. Болбой калды жашоо. Себеби бир аял менен милдеттүү түрдө жашаш милдеттүү эмес да. Же болсо бир эркек менен жашоо милдеттүү эмес да. Болбой калды жашоо. Ажыраша турган болсо, жанагы шарият адал кылган никени талак менен жокко чыгарабыз. Бул талак ошо никени жокко чыгарыш үчүн колдонула турган нерсе. Бирөө айтпасын да, силер нике кыйгандан өмүр бою ушунун астында кул болуп жүрүшүң керек экен делбейт. Эгер жашоо болбой калса, кеңешип туруп, ошол жана кыйылган никени жокко чыгаруу бул талак болот. Ошого кокустан бирөө ачууң келип атып талак берсең деле, бир талак бере бер. Эртең кайра балаң бар, башка нерсең бар, кайра жараша турган болуп калса, ана кайра нике кылып жарашканга мүмкүнчүлүк бар. 3 талактан кийин жол жок болот, ошол көйгөй. Анан сүннөт талак деген бар, анан бидат талак деген бар. Сүннөт талак деген нерсе ар бир таза мезгилде бирден талак берет. Мисалы үчүн таза мезгил аялга талак берип атканда сураш керек. Сен үзүрлүүсүң, үзүрлүү эмессиң. Үзүрлүүмүн десе талак бербеш керек. Талак берсең бид'i арам талак болот. Түшөт, бирок күнөөкөр болосуң. Жөндөн не за что? Тазалангандан кийин бир талак бересиң, кетирбесең кетирдиң. Болбосо кайра айызы келе дагы тазаланганда дагы бир талак берип, ошентип ар бир тазалыкта 3 талак берип, анан ошойдон колуңду жууп кетиресиң. Же болсо бир талак берип эле кетиресиң, ошо менен деле башка бирөөгө турмушка чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Талактын түрлөрү көп. Киная талак деген бар, анан сарих талак деген бар. Киная талак деген нерсе талак сөзүн оозга албайт, бирок ошого далалат кылган жана башка нерсеге да далалат кылган нерседи колдонулат. Кет дейт, жашабайм дейт. Кет деген нерсе, болду мен аялым эмес, ажырашым кет деген бар. Жокса кет мен жиним келип атканда мен жаныман кетип кал деген дагы маани. Ошон үчүн анын ниети суралынат. Кет дегенде эмне дегенсиң? Ажырашуу үчүн айткансыңбы же жөн айткансыңбы? Мен ажырашуу үчүн айткам десе талак чыгат анда. Бирди талак ниет кылдың беле, экини же үчтү дейт. Бирди кылса бир, экини кылса эки, үчтү кылса үч. Ал эми талак сөзүн колдонууда ниетке каралынбайт. Урушуп атып эле талак десе болду, түштү. Тамашалашың, талак десеңдер түштү. Тоодо ойноп жүрүп мен аялыма талак деп кыйкырсаң да түштү. Ошон үчүн талак сөзүнөн абайлаш керек. Ошон үчүн талактын чыны да чын, ажили да чын деген ошол. Ошого талак берип атканда ойлонуп, анан кийин берилиш керек. Талак сөзү менен ойнобош керек. Бизде кыргыздарда ушундай бир көйгөй бар экен, бергенде 3төн 1 берет экен. 3 талаксын дейт экен, кетти дейт экен. Анан кийин 6 баласы бар, 5 баласы, 4 баласы бар, кайрадан жалдырап, анан фатва бөлүмүндө отурат. Бизнес кылып жол таап берилет. Кантип табасың? Биз Кудай элек алып жол таап бергидей. Биз болгону шариатта эмне айтылган жолдорун гана айтып беребиз. Биз талакты жандыра турган полномочиябыз жок да бизде. Ал Кудай 3 талак дегенден кийин болду, башка жерге тийиш керек деп койду, болду. Танкиха заужан гайрах dedi. Башка бирөөгө тийиш керек, болду. Анан алга неге ушундай? Эмнеге 3 талак бергенден кийин башка күйөөгө тийсин деди. Десе, о эркек кишинин акылына келсин деди. Бир неме болсун, сен аялың бирөөнүн астында болсунчу, анан ошондо кишине өзүнө келсин, жөндөн жөн талак бере бербесин деген сөз. Аны угуп аткан адам дагы анан ойлонот. Кой, мен аялыма 3 талак бербесем, аны кайра жарашам десем башка эркектин үйлөнүш керек экен деп, анан сөзүн өзүн кармап баштады. Аллахым разы болсун, тасырым Кудайым өмүрүңүзгө береке берсин. ЗАГС маселесин айтат. ЗАГС кыркылганда ошол талак түшөбү, түшпөйбү дейт.
Biz bir mamleketin aslında yaşap atabız. Oşol mamleketin jarandığındabız. Oşonun burada kök pasport dediler, azı Feleti Irak pasportu götürüp жүрөбүz. Şunday bolup kaldı azı? Жада деле көкпү? Паспорт. Feleti Irak bolup кетти мында экисине. Ошону көтөрүп жүргөндөн кийин бул жердеги мыйзамдарга баш ийүүбүз милдеттүү болот. Мамлекет муну өкөнү күйөөсү менен аялы эмес десе, мен өкөнүн күйөөсү менен аялы дей албайм. Ошон үчүн азыр ушундай өкүм чыккан, эгер мамлекет тарабынан нике кыйылса, бир байын талак түшөт. Ал деген нерсе сага эскертүү болду. Кайра жашайм десең, нике кыйдырасың, аялдын уруксатын аласың, жаңы махыр төлөйсүң. Кайра мүмкүнчүлүгүң бар деген сөз. Бир байын талак түшөт. Ошондо эки талагың калган болот. Эми ошол бизде ушундай бир талаш маселе болуп атат. Сот кээде бир тараптуу чечип салат экен. Аялы эле барып сотко берген дагы күйөөсү жакшы эле карап аткан, просто күйөөсү жакпайт, барып эле аялы сотко берип эле 2-3 жолу чакырып эле бол бир тараптуу кылып кыркып салат. Ушул маселелер кандай болот деген азыр бизде ушундай бир башаламандык болуп атат. Баш оору болуп атат. Ошондо алымдар кеңеш менен сүйлөшкөндө жана фатвада мен ушундай сунушумду берди. Бир тарап менен кыркылабы, эки тарап менен кыркылса дагы мамлекет ал экөөнүн аялы менен күйөөсү деген дебеди да болду, бир байын талак түшүшү керек. Же болбосо башынан нике көөлгө турбаш керек. Антсең законсуз жашап аткан болосуң. Демек, барып тапшырдыңбы, анда ошол мамлекеттин мыйзамына баш ийиш керек. Болгону талашыбыз кандай болуп атат? Эгерде аялы дагы күйөөсү дагы барып кол койгон болсо, талаш жок, талак түшөт деп атабыз. Экөө тең кол койду. Кол коюп аткан мен ажырашууга макулмун, ай талак деген сөз, бир байын талак түшөт деп атабыз да. Ал эми бир тараптан боло турган болсо, эркекке зулум болуп калуусу мүмкүн деген болуп атат. Мен айттым, зулум болсо дагы мүмкүнчүлүгү бар, кайра нике кыйса болот. Сөзүн таап, жолун таап, кайра нике кыйсын, бир талак түштү. Калган эки талагына абайласын деп. Азыркы мезгилде ушундай болуп атат, кээде пособие алыш үчүн, же бир жака бир нерсе кылыш үчүн, же бир документти бир нерсе кылыш үчүн барып никесин кыртырып салат экен. Пособие алыш үчүн бир нерселер бар экен да, бул жакшы эмес. Талак түшүп кала берет. Бир байын талак түшөт. Анан себеби мамлекет аялым менен күйөөсү эмес десе, мен кантип аялым менен күйөөсү дейм аны. Ошого өзүлөрү кырктырдыбы, өзүлөрү ошонун мойну менен тартыш керек. Демек, ошону кырктырардан мурда шариятты карманган, динди түшүнгөн адамдардан эмне кылыш керек? Такташы керек. Анан биз устаздарга келип айтса, биз айтабыз, талак түшүп калат анда. Десек, анан ошого жакшы болот. Ошон үчүн ар бир нерсени кеңешип иш кылса жакшы болот. Бирок кырктырып салса да адам мүмкүнчүлүгү бар. Экөө бар, кайра жашап кеткенге Аллах ыраазы болсун. Суроо мындай экен, кээ бир жамааттарда парыздан кийин турбай отургула, зикир чалгыла, сүннөттү кийин окуйсуңар. Сүннөтүңөрдү бар үйүңөргө барып, витр важыбыңарды үйүңөргө окула. Бу жерде парыздан кийин зикир чалгыла деген фатва болот экен. Биз ошону айтып атабыз, бул Ханафи мазхабка туура келбейт. Туура келбеген жери кандай? Алар бир хадисти көрүп калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ар бир намаздан кийин субхана жанагы Аллаху акбар, субханалла, алхамдулилlah деген зикирлерди айтат эле деген. Дубури кулли салатин, ар бир намаздын артынан деген. Анан ошону жанагы аш пиширгандарга окшош да буларчы. Аш пиширди дедик ошолордон да. Хадисти көрөт да болду. Дубур аркасынан деп атабы, демек сүннөттү коюп фарздан отуруп зикир кылыш керек дейт. Алар башка бир хадисти унутуп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаздан кийин астагфирулла, астагфирулла, Аллахумма антас салам ва минкас салам дуа акырына окуганга чейин гана отурат болчу деген хадис бар. Андан кийин сүннөткө турат эле. Ханафи мазхабта ушундай, кайсы бир парыз намаз болсо, андан кийин сүннөт боло турган болсо, зикир сүннөттөн кийин кылынат. Кайсы парыз намаз болсо, андан кийин сүннөт жок болсо, парыздан кийин кылынат. Жанагы хадис парыздан кийин сүннөтү жок айтылган. Берки хадис пайгамбарыбыздын фарыздан кийин сүннөтү бар айтылган. Демек экөөнү бириктириш керек. Багымдаттын фарызынан кийин сүннөт барбы? Жок. Демек зикир чаласыз. Асырдан кийин сүннөт барбы? Жок. Зикир чаласыз. Пешинден кийин сүннөт барбы?
анда сүннөттү окуйсуз. Дагы кайсы намаз калды? Шамдан кийин сүннөт барбы? Демек сүннөттү окуйсуз. Эми экинчи маселе. Зикир чалуунун өкүмү эмне? Сүннөттүн өкүмү эмне? Зикир чалуу мустахаб. Сүннөттөн бир аз төмөнүрөөк. Ал эми парыздан кийин сүннөттөрдү окуу сүннату муаккада, бекемделген сүннөт. Эгер сенин акылыңда экөө бири-бирине каршы келип калса, сүннату муаккада алдын коюлуш керек, күчтүүрөөк. Зикир чаламбы же сүннөт окуйм десе, сүннөт окуш керек болсо, ал күчтүүрөөк. Анан жок, Ханафи мазхаб менен кетем десе, анда кайсы парыз болсо, ал парыздан кийин сүннөт болот, сүннөт окулат, себеби анын сүннөттүүлүгүнүн даражасы күчтүүрөөк. Анын күчтүүрөөктүгү кандай десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч качан калтырбай кылган. Ал эми бул хадисти пайгамбарыбыз качан айткан? Ташбих айтканды качан айткан десе, бул пайгамбарыбыздын дайыма зикир кылган эмес, пайгамбарыбыздын хадисинен түшүнгөнбүз. Жанагы сүннөттөр пайгамбарыбыз калтырбай окуган. Ошон үчүн сүннат муаккада, бекемделген сүннөт болду. Ал эми берки хадис, зикир чалынган хадис кантип айтылып калды? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга колунда жок кичине жупуну адамдар келди. Я Расулалла деди. О, байлар ашып кетти го деди. Алар деди, зекетин чыгарып атат, кайрымдуулук кылып атат, башка маселелерди кылып атат. Биздин акчабыз жок, ошолордон сооптон аз да калып кеттик десе, пайгамбарыбыз айткан, намаздан кийин субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар деп айтсаңар, ошолор менен соогуңар тең болот деген бол. Демек бир окуяга байланыштуу айткан ал хадисте. Сүннөттөрдү пайгамбарыбыз дайыма окуган. Экөөнү бириктирип эки хадиске тең амал кылабыз дегенди Ханафи мазхаб кантип түшүндүрдү? Кайсы парыз намаз, андан кийин сүннөт боло турган сүннөт окулунат, анан зикир кылынат. Кайсы парыз намаздан кийин сүннөт жок болсо зикир кылынат. Болду, маселе чечилди. Андан кийин эгер сүннөттөн кийин зикир кылса, жанагы соопко жетпей калат деген маселе жок. Намаздын аркасынан деген сөз ошол фарызды окуганыңан кийин артынан оку деген маселе жок. Мен артыман айда машинени десе, сөзсүз номерине башын тийгизип айдашың керек машинени. Бир-эки машинанын аркасы менен деле кетсең, аркасынан барасың го, ошондой эле маселе да. Эгерде тиш салуу маселеси боюнча, эгер тиш салганда даарат менен, гусул менен болуп турган каптама тиш салдырыш керек, салдырбаш керек деген бир талаш маселе бар. Даарат менен болуу милдеттүү эмес, ушуга фатва берилген. Тиш каптама тиш салып атканда дааратың барбы, жокпу, гусулуң барбы, жокпу, тиш салынса, ошо тиштин өкүмүнө өтөт ошо. Бирок жакшыраагы таза болуп барган нерсеге жетпейт, даарат алып барсаң жакшы болот. Анан каптама тиш жөнөкөй тиштин өкүмүн алат. Башкача айтканда, бизге мисалы үчүн гусул алганда ички тишке суу жетиш керек, бул үстүнөн капталып калды деген түшүнүк болбошу керек. Себеби үстүнөн капталынып ошо карматылдыбы, ошол тиштин өкүмүн алат. Болду, ошо ойдон гусул алына берет. Эми бул ажекебиз сурап аткан маселе, каптама тиш алып салынат экен. Ошону гусул кылганда, даарат алганда алыш керекпи, же албай эле койсо болобу дейт. Биз айтабыз, дааратта албай калса деле даарат жарабайт. Себеби дааратта оозду жууш сүннөт болот. Ал эми гусул маселесинде оозду жууш парыз болот. Ошого ону алыш керек дагы, чайкап сонун кылып, ичиндеги нампан, эт-беттерди кетирип туруп, анан кайра салган жакшы болот. Жакшы болбойт, милдеттүү болот. Эми кокустан даарат алып атканда калып кетсе, дааратыңыз жарай берет дейм да. Бирок жакшысы муну ачып, анан дааратта дагы, гусулда дагы алыш керек. Себеби ичинде суу жетиш керек. Ал так байланбагандыктан аны алуу милдеттүү болуп калат. Аллахым разы болсун, Кудай Таалам ишиңиздерге ийгилик берсин. Берилген жооптор Аллахым туура кылган болсун, адашуудан өзү асыраган болсун, элибизге, жерибизге тынчтык берсин. Рахмат силерге, Алла разы болсун.